кесип ардактуу демекчи, дагы бир өзгөчө ардактуу кесиптердин бири бул медайымдык кесип. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө медайымдык кесиби тууралуу жана бул адистиктин арты менен ийгиликтерге жеткен Кишимжан Калматова тууралуу сөз кылабыз. Медайым орто медициналык билими бар адис, дарыгердин жетекчилигинде иштейт. Ооруканада иштеген медайым оорулардын абалына көз салат. Дарыгер дайындаган дарылоо процедураларын аткарат. Бөлүмдөгү жана палатадагы санитария, гигиеналык шартты текшерет. Палаталык мейрбан эже улуу медайымдын жетекчилиги менен дарыгердин көрсөтмөлөрүн аткарат. Дарыларды жаздырып алат. Оорулууларды кабыл алуу жана ооруканадан чыгаруу иштерин жүргүзөт. Документтерин даярдайт. Оорулуулардын тамак ашын текшерет. Поликлиникада иштеген мейрбан эжелер оорулууларды кабыл алууда дарыгерге жардам берет. Аларга белгиленген медициналык процедураларды үйүндө же поликлиникада жасайт. Калк арасында санитариялык агартуу иштерин жүргүзөт. Алардын иши өтө жооптуу. Медайым дарыгердин көрсөтмөсүн канчалык тыкан аткарса, дарылоо ошончолук натыйжалуу болот. Атайын медайымдарды медициналык окуу жайлар даярдайт. Ак халатына так жугузбай, өз кесибин сүйүп, көп жылдардан бери тынбай эмгектенген Баткен облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун травматология бөлүмүнүн медайымы Кишимжан Калматова бала кезинен медайым болууну максат кылган. Убакыттын өтүүсү менен өзү сүйгөн кесиптин ээси болуп, учурда бул тармакта дээрлик 30 жылдан ашуун убакыттан бери элдин саламаттыгына кам көрүп иштеп келет. Каарманыбыз жүрөгүнө жана жөндөмүнө жараша туура кесип тандасаң гана кесиптик өсүүлөр болот жана өзүңдүн жумушуңдан эч качан тажабайсың дейт. 4 күн айлыгына караш чоңтал айылында төрөлүп ошол жерде өскөнмүн. Кичинен мен таятамдын колунда өсүп, ошолорду карап, эми кемпирчалар көп өтүп калды, ошолорду карап жүрүп, ошо чоңойсом доктор болом деп ниет кылган элем да. Анан ошол 4 күн айында канчанчы жылы төрөлдүңүз эле, кайсы мектепте окудуңуз эле? Мен 1972-жылы туулгам. 8 класска чейин ошо чоңтал айылында окуп, 8 класстын базасы менен Жалал Абадка тапшырганмын. Жалал Абад медициналык окуу жайын бүтүп, анан бүткөн жылы эле 88 тапшырып, 92-жылы бүтүп келгенбиз. Анан ошол Баткен областык ооруканада хирургия бөлүмүндө иштеп калдык. Хирургия бөлүмүндө ошо операционныйда, перевязочный, постовой медсестра болуп, общий лечебный бүткөнбүз да. Ишке келгенибизде эле бизди ошол жака бөлгөн. Ошол жерде иштеп, ошо 32 жылдан бери ошо хирургия, травматология тармагында иштеп келе жатам. Ар бир кесип ардактуу дегенде кесипти сүйүп, ооруна, ысыгына, сууна чыдап иштеп келе берсең, озурун көрөсүң, анан эми оңоюнан жогосуң, кыйналып иштеп атканымдын наамы таптуу болот. Медицинада жаңы бүтүп келгенибизде температурасын өлчөйсүң, давлениясын көрөсүң деп эле мындай эле иштер болуп кете берет экен. Жашым өтүп, опыт алып иштей баштагандан кийин уже психолог боло баштайт экенсиң. Биринчиден больнойдун көзүнө карап, сүйлөп аткан состояниясын көрүп, уже чуйт эте баштайсың, иштеп туруп диагноз кое баштайсың. Иштеген сайын такшалап экенсиң да. Ооручулугуңду эле сүйгөн кесибиңден күйүп иштесең, кесибиңдин оорууну деле билбейсиң. Кайра ишке барган сайын иштегиң келет. Үйгө барсаң, үй менен алек болуп кетесиң. Ишке келип, жакшы ишим бар деп да сүйүнүп кетесиң. Ошондой эле үйгө барсаң, эң жакшы семьям бар деп, эми позитивдүү адам өзүнө эле эми наалбай шүгүр кылып иштесең, ошого жетесиң. Согуш болду, бизде качкындар келди, согуш болуп кетти, ковид болду. Азыр мезгилде мен шүгүр эле кылам. Ошондой кыйын нерселерди өткөрүп башыбызда. Азыр бул иштерибиз оңой эле деп эле элестетип калдык. Бүткүл ишибизде мисалы үчүн регистрационный журналдарыбыз бар. Şu bir şey oluyor.
18 перевязка болду. 18 перевязка болду. Эки адамда ит менен ит иштеп келди. Төртөөнү гипс алды, путу сынып, колу сынып келди. Травматология барган сайын эркүү өтабы 5:30 6-да кеткен күнүбүз бар болот. Бүтүн регистрация кылып 6-7 болуп кетет кеткичебизчи. Эркүүгөнгө ушу травма оорулардан аябай көбөйүп кетти да. Бир эле кабинетте 4-5 функцияны аткарабыздан эч убактыбыз жок да. Отурсаң бир иштин аркасында иш кете берет экен да. Сообщение беребиз ССке. Биринчи помощь көрсөтөбүз. Самыл суулар менен жууп, анан кутурмага каршы уколдорун жасайбыз. Аларга деле ар бирине 20 мүнөттөн сайын бир адамга эле 1 саат кетип калат, 20 мүнөттөн 60 мүнөт болуп. Вакцинадан кийин реакция болуп кетиши мүмкүн. Аларды көзөмөлдөп турабыз. Сынгандардын көбүңүз азырап кирип гипстедик, ушундай. Перевязкалар бар, канап келет, кесилип келет. Ошол 32 жылдын аралыгында ушул кесиптин арты менен сиз мындай эмнелерге жете алдыңыз, кандай сыйлыктарыңыз бар? Ошолорго токтолуп кетсеңиз. Сыйлыктар көп эле сыйлыктар. Биринчиде координатордун сыйлыктарын, координатор сыйлыгын 2-3 жолу алдык. Андан кийин мэрия, губернатор сыйлыктан калтырбайт. Жетекчилигибизге рахмат. Иштегенибизди көрүп, майрамдарда, мындай эмелерде 8 март, 12 май майрамыбызды деле көп ушул. Ар бир майрамда кур калтырбай, внимание кылып турат жетекчиликтер. Врачтарыбыз. Эң ынтымактуу эме ушул медицинада деп ойлойм. Ынтымактуу коллективибиз бар. Жана шүгүр. 3 балам бар, 2 уул, 1 кызым бар. 2 уулум военныйда иштейт. Кызым врач, лаборант болуп калды, анан Бишкекте иштейт азыр. Кызым деле мени көрүп, менен бирге жүрүп чоңойгон да. Келип, эмне отуруп алып, детсада иштебесем, эмне жүрүп, сизге окшоп ахалат кийип иштегим келет. Деп мечта деп жүргөн экен. Өзү да ошо 11-де бүтүп, ошо окууга тапшырып калды. Сүйүндүм бир жерде. Балдарым военный болсун деле, кызым медицинаны тандады деп. Эми аял кишиге медицина жакшы деп ойлойм да. Кыздар ушу медицинаны окуп койгон жакшы дейм да. Медицинаны окуп койсо, бул үй бүлөсүндө деле чоң жардам тиет. Коомго деле, кошуналарына деле, өзүнө дагы жакшы экен да. Мына балдарын деле медицинаны билип чоңойтсо жакшы экен деп ойлойм да. Мисалы, мен күйөөм сыйлайт. Жакшы сен медицинада окуганың үчүн мен сени ошон үчүн үйлөнгүм деп азыркы чейин айтат да. Мен сага ишенем депчи. Аны ишеничин акташ деле кыйын. Ошолорду эме кылып, балдарым деле медик алалы деп балдарым деле ошентип калат да. Апа жакшы эле медицинада окугансыз, доктор апам бар деп. Ал эми ушу кесипти тандайм деген жаштарга кеңешиңизди берсеңиз. Кеңешим эми кыздар, көбүнчө кыздарга айтар элем, ушу медицинаны окуп коюп, анан башка кесип аркалап кетсеңер дагы жакшы болот эле. Же кийин дагы мүмкүнчүлүктөр болбосо, бала чакалуу, андан кийин дагы окуп койгон кыздар жүрөт. 3 балам бар, эже медицинаны окуп коеюн дедим, өзүм үчүн деп окуп жүргөндөргө сыйлайм. Молодцы, окусун. Медицинада минуска кетпейсиң, плюска кетесиң. Окусун. Бары жокко сабырдуулук керек. Сабырдуу, мээримдүүлүк. Анан чувство юмора менен алып кетсең жакшы болот. Кыйналып келсе анан кошо кыйналбай, бирөө эме болсо, о позитив бир аракет кылып, бул иштем иштей албайм, мен бул кыйын экен дебиш керек да. Иштесе болот да. Иштеп атпайбы, бир жерде эле иштеп атпайбы, мына жакшына жардам берип, мисалы рахмат айтып кетишет, ыраазычылык билдиришет.
10 жыл мурун мен караган кезде азыр деле больной келип эс эстей албайсың да, ооба сени тааныйм деп, тааныбасаң деле, жакшы болуп калдың деп позитив бергенге аракет кылабыз. Позитив бериш керек, сабырдуу болуш керек. Шинжанжа менен 10 жылдын жүзү болду. 10 жылдан бери иштешип келе жатабыз бир кабинетте. İştegen işi taf. Ardayım aytkanımda bu время убагында турат. Жакшы. Кээде ар түрдүү случай болот да, бул жерде ар түрдүү адамдар келет, пациенттер келет. Мен билбеген жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошолорду мисалы үчүн кандайдыр бир булар менен келишпей калса, кандайдыр бир багыш келсе, жол көрсөтүп дегендей, жакшы сапаттары өтө көп. Оор баскырттуу, адамга болгон мамилеси, сыйматы жакшы. Кичикпей, ишине ийгилик каалайм. Ден соолук,